7'den 4'ten keminde bir 4'ten ar bir ayıl ökmötte meçitler var. Oşol meçitler dagı tarbiya beri vaqtında bolup atkandan keyin bir ayılga 2-3 meçittin keregi jok da. Sebebi bir ayılga bir Bugün kede meçitli jawam dep emes. Belki mına oşol ejeler, oşol agalar parlamentте başkada oturganlar meçitli jawuunun jolun emes. Belki halkımыңарды, mına oşol aram nafsыңарды japkanды үйrөнгүлөчү. Meçitli jawam dep emes. Jawılıp kalgan, zaң basıp kalgan жүрөгүңөрдү, көкүрөгүңөрдү ачкылачы. Бұл пайғамбардың трибунасын жабам, башқа қылам, садик қылам деп. Дағы айтам, біз садикке қаршы емеспіз. Бірақ садик мына ошол өз ушуна башкасында болуш керек. Егер мына бүгүн биздин элден дамыла кандай сооп иштей турган болсо, Кудайыма шүгүр мечитибиз заңгырап атат. Эми садик сал, мектеп сал деп айтабыз. Мына көпчүлүгүңөр мени тааныйсыңар, дайыма айтып келем, садаканын эң жакшысы бейбечарага, күйөөсү өлүп калган кошунаңа унун алып бер, көмүрүн алып бер деп атабыз. Мечит менен медресеге эле таткан жерибиз жок. Бүгүн Кудайыма шүгүр мечит менен медресе ачкан эмес. Бүгүн биз мечиттерди жылытканга эмес, мына ошол сынган көңүлдөрдү, жүрөктөрдү жылытканга милдеттүүбүз деп, мына ошол бейбечарага жардам бер деп убакыт берип атабыз. Бирок тилекке каршы ушуну көрө албаган, ушуну түшүнбөгөн бирөөлөр бүгүн мечитти жабыш керек башка деп. Жабыш керек болсо мен дагы бир айтам, нафсиңерди, мына ошол алкымыңарды жапкыла. Жаба турган нерсе толтура. Эгер ачыш керек боло турган болсо анда мына ошол заң баскан, дак баскан, көрбөй калган, көзүңөр көрүп, көөдөнүңөр сокур болгон, сокур көкүрөгүңөрдү ачкыла. Урматтуу жамаат. Жараткан Аллах Таала эсеп кысапты акыретке калтыргандыгы үчүн бүгүн акырет темасында ар ким каалагандай сүйлөйт. Бүгүн мына ошол Алланын үйүн жабам деген бирөө мамлекет башчысы бир ишкана ачса, башка ачса, жап деп ошол парламенттен айта албайт. Не үчүн мандатын алып коет, башка кылып коет, суракка чакырып коет. Аллах Таала эртең кыяматта сураймын дегендиги үчүн кыяматка чейин эмне болсо ошо болсун деп бүгүн Алланын үйүнө асылгандар көбөйдү. Эгер сурак бул дүйнөдө болгондо бүгүн мына ошол кээ бирөөлөрдүн атын айта албайт ошолор. Кээ бир коррупционерлерди, кээ бир жегиштерди кылган былык иштерине башкасына. Мечит бир сертификат, диплом бере албаганыбыз менен адамдарды арамдан тособуз. Бирок сенин алган 4 кызыл дипломуң кантип тендерден жемей, коррупция кылмай, канткенде өзүнүн тууганына жер алмай, үй алмай, басып алмай, ошого иштейт сенин 4 кызыл дипломуң. Биз сертификат, диплом бербегенибиз менен бирөөдүн акысынан тиябыз, зулумдук кылба дейбиз. Я айюхаллазина аману инна касиран минал ахбари вар рухбан. İman keltirgenler, Yahudilerdin ilimdүүлөрү, keçil Hristiandardın ilimdүүлөрü, la yakuluna amvalan nas bil batil. Adamdardın akısın zulumduk menen jeyt. Hristiandardın ilimdүүлөрü. Kapırlardın ilimdүүлөрü, yakuluna amvalan nas bil batil. Adamdardın malın zulumduk menen aldap jeyt. Ve yasudduna an sabilillah. Allah'ın yolundan tosatalar. وَالَّذ۪ينَ يَكْنُزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِدَّةِ Altını var, kümüş varlar. لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda sarptavayt, işletpeyt. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ Buna oşal altını olup, akçası olup durup, Allah yolunda sarptavagandarga erten kıyamet azap var ekenin eskertkin deydi. Bugün akçası bar bolğandığı için minister bolup, akçası bar bolğandığı için deputat bolup oturat. Bizde hiç nerse jaşırın bolbay kaldı. Bardığı prozrachny. Bir deputattın mandatı kança milyon, kança dolar turarını biz bilebiz. Akçaң бар üçün oşol жерде депутат болуп отурасың. Oşol акчаңа элге күйсөң садик сал. Бүгүн biz Kırgız eli bir emez 4-5 жолу президент кудук. Акыркы президент алмаштырганда элдин талабы жаштары келсин деп чыктык. Мына ошол селер мечит аз маалында, эсир доорунда мечит жок маалында тарбия алып калгандар жей бергенден, уурдай бергенден тажап, жаштар келсин. 90-жылдан бери мечит көбөйгөндө тарбия алгандар келсин деп эл жаштарды талап кылып калды. Мына ошол парламентте отурган кээ бир жаш депутаттар 1 сомсуз барды. 1 сом акчасын сарптабастан 2-3 бала депутат болду, жаш балдар. Ошолор кече мечит көбөйгөн 2000-жылдары университетте окуган
2010-жылдар университетте окуган балдар 30-га чыгып чыга элек. Бизде Кыргызстанда мечит салууга уруксат 90-жылдан кийин берилди. 90-жылдан кийин таалим тарбия алгандар Кудайым буйрса коррупция кылбайт. Бүгүн ошол мечитти жабыш керек дегендер кайрадан өзүңөргө окшогон караңгы коррупционерлердин санын көбөйтүшкө өбүлгө түзүп атасыңар. Алланын үйүнөн тоскондор тарыхта оңгон эмес. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Çındığında Allah'ın üyün kim Allah'a iman keltirse, ahiret gününden korksa, ve akâmesselâm namaz okuganlar, zekat bergenler, ve lem yakşâ illallah Kudaydan gana korkkanlar, oşoları kuruşat. Asa ulaika an yakunu minel muhtadin. Belki buna oşolar tuğra jolda boluşar deydi. Рахмат төрага. Ушул эле балдар бакчасы боюнча үчүнчү бир сунуш биздин кайрымдуулук мамлекеттин ичинде иштеп аткан кайрымдуулук фонддордун жеринде bir айылда 10 айыл болсо, bir айыл өкмөттө 10 айыл өкмөт болсо, 10 айыл өкмөттөн айылдынга 10-дон 6-дан 7-ден 4-төн кеминде bir 4-төн ар бир айыл өкмөттө мечиттер бар. Ошол мечиттер дагы тарбия берүү багытында болуп аткандан кийин bir айылга 2-3 мечиттин кереги жок да. Себеби bir айылга bir мечитти калтырып, ошол жерде молдолор менен эл менен жолугуп сүйлөшүп туруп, анан ашыкчасына биз балдар бакчаларын уюштурсак болот. Себеби ошол молдолор деле bir жерде мечитин окуй берсин, калган мечиттердин имараттарын пайдаланып балдар бакчасы кылып уюштурганга эл деле колдойт. Себеби мен буну чындыкка таянып туруп айтып атам. Жеринде сүйлөшкөндө аялдар мага ушундай сунуштарды беришкен. Анан мен аларга айткамын. Силер мага айткандан мурун ошол жергиликтүү молдолор менен сүйлөшкүлө, аксакалдар менен сүйлөшкүлө, силер сунуш берсеңер, анда биз колдоого алайлы дегенбиз. Ошондуктан ушунда ашыкча мечиттерди балдар бакчасы кылып пайдалансак, бул пайдасы көбүрөөк болот. Анан айылдарда өзүнө керек болгон мечиттерди калтырсак болот да. Муну эл деле колдосо керек, карапайым элчи. Себеби бош эле турат имараттарчы. Ушул жагын эске алып коюшуңузду суранам, анан жыйынтыгын билдирип коесоңуз. Рахмат.